Так, айта берейин. Мен реанимация бөлүмүнүн башчысы Чолпон Такабы. Азыркы убакта коронавирус, внебольничный пневмония деп элдин баары тең паникага түшүп калды. Паникага түшпөш керек. Убагында дарыланыш керек, убагында капельница алып, убагында дарыланып, медиктер болсо туура информация берип, жөн эле туура информация бериш керек. Эң негизгиси эл менен медиктер чогуу туруп, ушул ооруну жеңгендей болушубуз керек. Азыр бул ооруну жеңиш үчүн эң негизги бул депрессия менен паника болуп атат. Ошон үчүн өкүнөм падайт этпей, эрте келип туура дарыланыш керек. Убагында капельницаларды алса да, антибиотиктерди алса да айыгып кетебиз. Азыр медиктер жетишпей атат, дарылар жетишпей атат, кислородный концентраторлор жетишпей атат, медработниктер жетишпей атат. Ошон үчүн азыр коронавирус менен, внебольничный пневмония менен жапа-тырмак чогуу күрөшсөк, бул ооруну жеңип коебуз. Эң жаман нерсе ушу депрессия болуп атат да. Ошон үчүн биз медиктерди чогултушубуз керек. Үйдө отурган студенттерди, медик эместердин баарын чогултуп, ушу жапа-тырмак күрөшүшүбүз керек. Анан медицинский учреждениялер турат. Азыр мисалы баягы жабылган участковый больницалар, номерной больницалар, ушулардын баарын колдонушубуз керек. Санаторийлер турат, немедицинский учреждениялердин баарына жок дегенде дневной стационардарды уюштуруп, убагында капельницаны алсак эле мындай летальностьты азайтабыз. Ошон үчүн коркпой, жапа-тырмак чогуу күрөшүшүбүз керек. Себеби бүгүнкү күндө өкмөт өзүнүн алсыздыгын көргөзүп койду, жумушту уюштура албай атат. Ошондон элде баарында паника, депрессия болуп атат. Ошон үчүн агайын туугандар чогуу жапа-тырмак коронавирус менен, внебольничный пневмония менен күрөшө керек.